Жалал Абадтын жасалма дипломдуу губернатору Кыянбек Сатыбалдиев качан өз баасын алат? Жооптуу кызматты аркалап, жоопкерчиликти сезип, эл үчүн таза иштөөгө, алдыны көрө билүүгө жогорку билим керек да. Жалал Абад облусунун губернатору Кыянбек Сатыбалдиевде жогорку билим жок экенин, анын мэр болуп шайланышына үлкөн салым кошкон жандостору маалымат каражаттарына жарыялаган. Ал Тургай Сатыбалдиевди жогорку билимдүү кылган дипломду $800 сатып бергенин билгендер бар экен. Кыянбек Сатыбалдиев бул маалыматты жок деп айта алабы? Эгер ошол саясий лидер "мен сени дипломду кылбадым беле" десе, келмеси оозунан түшүп калбайбы? Анын жакын досу Алымбек Асанов Кыянбек Сатыбалдиевдин документтерин жасатып алганын, диплому жок мэрликке ат салышканын жарыялады. Эгер Кыянбек досунун айтканы карандай калп десе, ушул кезге чейин өзүнүн ак экенин эмне үчүн тийиштүү органдарга кайрылып тактап алган эмес? Жаман көргөн баласын Сайдулла деп урушкан модага айланууда. Атамекен фракциясынан Сайдулла Нышанов депутат болуп, бирок көп өтпөй партиянын идеясын сатып, биримдигин быркыратып, түкүргөндөй мамиле кылганы көпчүлүктүн итиркейин келтирген болчу. Лидери Өмүрбек Текебаев камакта жатса, анын башын аттап, бийликке түрдүү ыкмалар менен жагымпоздукка өткөнү күлкүнү келтиргениче, соңку жоргун баарыбыз угуп, шок болгонбуз. Текебаевдин номер 1 душманы Атамбаевге кыргыз эл баатырын берүүнү жогорку кеңештен көтөрүп чыгып, далайлардын оозун ачырып салган. Супер кошо чатка конуп, эми болсо эл ичинде жаман көргөн баласын Сайдулла деп урушкан модага айланып кетиптир. Мындан артык жаза барбы? Өлбөгөн 4 эле шыйран калды, Сайдулла. Кылымдардан бери саткынчылар жексур көрүнүп, алардын көргөн күнү кандай аяктачу эле? Өтө өкүнүчтүү. Сапар Исаковдун командасы Кыргызстандын байлыгын жазга чейин сатып үлгүрөбү? Исаковдун жаш бөлтүрүктөр командасынын аппетити укмуш экен. Бул жагынан алар качып кетишкен карт бөрлөрдөн да кем калышпайбы? Мегакомду арзанга сатса, Манас аэропортун башкарууну 26 жылга түрктөргө берсе, анан кумтөрдүн акцияларын кантип кымбатыраак булдайбыз деп ойлонуп жатышат. Бирок алардын бир көйгөйү бар. Сапар Исаковдун өкмөтү чек арадагы маселени чечиш үчүн Казакстан менен кол койгон. Жол картасы боюнча бардык маселелерди чечүүгө тийиш. Депутаттар жазга чейин күтүшүп, өндүрүштү жана экспортту көбөйтүү боюнча отчеттуу жана реалдуу натыйжаларды талап кылышат. Ошондо таза коом деп аталган кагаз программалардын арзан пиары жардам бере албай калат. Айтор жазга чейин күтө туралы. Күнөөсү далилденген Шыкмаматов сотторду сатып алганбы? 19 декабрда Бишкектин 1-Май райондук соту Атамекендин лидери Алманбек Шыкмаматовго өкүм чыгарып, 5 миллион сом айыпка жыкты. Ал канчалык актанганы менен сотто күнөөсү толугу менен далилденди жана сот ага жеңил жаза берди. Мамлекеттик айыптоочулар ага 8 жыл сураганын эске алганда, бул жерде бир мандем бар сыяктуу. Шыкмаматов сотторду сатып алды дегендер да чыгып жатат. Мындай божомолдорго да ишенбей кое албайсың. Анткени ушул иш боюнча эле айыпталып жаткан Иманалиев 10 жылга кесилип, Шыкмаматов болсо айып пул менен кутулганы турат. Эми прокурорлор шаардык сотко кайрылып, бул иши боюнча Алмамбет мырзаны татыктуу жазага тарттырышы керек. Бул окуя башка атка минелерге да сабак болсун. Кытайда кылмышкерлерге берилген өлүм жазасы шоуга айланды. Бул тууралуу Лента.ру жазды. Жазаны көрүү үчүн 1000 киши келген. Кылмышкерлердин 7-өө баңгизатка байланыштуу, 3-өө адам өлтүрүү жана тоноо боюнча өлүм жазасына тартылган. Бир нече күн мурун социалдык түйүн аркылуу атайын жергиликтүү жашоочуларды ачык түрдө аткарылуучу өлүм жазасын көрүүгө чакыртылган. Ар бир кылмышкерлерди 4төн аскер адамы кайтарып келген. Жаза берүү башталганда келген элдин баары телефондун камерасына тартып башташканда өзүнчө эле шоу болуп жаткандай элесте калтырган. 23 декабрь күнү НТВ каналында Супер танцы эл аралык балдар долбоорунун финалы көрсөтүлөт. Жашоодо эң жакын адамынан айрылган, калктын аялуу катмарында жашаган балдар бир нече ай бою өз таланттарын көрсөтүп, сынактын улам кийинки туруна өтүп келишти. Жеңишке карай жолдо өспүрүмдөр өз коркунучун, сарсанасын жеңип отуруп, финалга 10 бала чыкты. Эми алардын бири мыкты аталат. Супер танцы шоусун НТВ телеканалы Спутник эл аралык маалымат агенттиги жана радиосу менен биргеликте уюштурган.